Eller çoguluşka jeyilip atır. Келгиле. Окей. Так, мына кандидаттар келиптир. Кандидаттары анан шайлоочулары жалаң. Шайлоочулар эме интернеттен көрүшөт. Кандидаттарбы? Мына кандидаттар таанышып алгыла. Интернеттен көрүшөт. Көп келбей калыптыр да. Туугандар көбүңөр келбей калдыңар, эми кандидаттар сүйлөйт, YouTube'га чыгарып коем. Каналыман көрүп аласыңар. Кайсы партиядан? Ынтымак партиясы. Аты жөнүңүз? Сатыбалдиев Шерзатбек. Сиздики? Ынтымак партиясынан Раманкул Айнар координаторумун. Сиздики? Жаңы Кыргызстан партиясынан Маматова Самара Камилжановна. Ынтымак партиясынан Базар Курган шаарына талапкер Айдарова Сапияхан. Эл биримдигинен Турдиева Бактыган Жанышевна. Ынтымак партиясы Самбаев Хайбатулла. Сеңизди айтып койсоңуз? Уркамбек Майрам Билдуровна, Атамекен партиясы. Кайсы партия? Биздин келечек Хаипов Ниязбек Замирович. Биздин келечек партиядан Жаштар партиясы жаңы Өсөркулов. Өсөркулов Алзатбек Жамшитбек. Биздин келечек партиясынын кандидат Канатбеков Алихан Канатбекович. Партия биздин келечек жаштардын партиясы Маматжан Болот Маматжанович. Биздин келечек азыр бул жакта да кандидаттар бар экен, таанышабыз. Биздин келечек саясий партиясы Токоев Болотбек Балтабаевич. Атамекен партиясы Байышбекұлы Шерғазы. Атамекен партиясы Курбаналиев Уварбек Акылбекович. Байышбекұлы Қуанышбек, Ишадим саясий партиясы. Деген бизге ошондой кандидаттар керек да. Өзүн чөнтөгүн ойлогон, өзүн жекелигин ойлогон, өзүн тууганын ойлогон эл керек эмес бизге андай депутат. Бизге эл үчүн иштеп берем. Ошол элдин көйгөйүн чечип берейин. Ошол бечерелер кыйнап атат. Ушулар бизге дардын айтпаса кимге айтат? Барып ушуну кичине угуп коюн дейишиңер керек да. Биз ушунча проблемаларыбыз бар. Мына былтыр Россия чуркадык биз депутат издепчи. Биздин ишенип шайлаган депутаттарыбыз биздин жогорго кетип калган. Биз Бардыгынан бир сере интервью алабыз. Анан кандидатты эме программасын угасыңар. Аскар кызы Жанаргүл, биздин келечек партиясы Номер 1. Номер 1. Туугандар азыр Базар Курган шаарында азыр жергиликтүү эл менен депутаттар келип жолугушууга келишти. Тилекке каршы азыр эл келген жок. Ушул YouTube канал аркылуу көрүп алсаңар болот. Азыр ар бири өзүнүн саясий платформасын айтат. Бир сыйра интервью берип алабыз. Мына кандидаттардын өздөрү келишет. Талкуу аянтчасы. Так. Так, негизинен кандидаттар экен. Сүйлөй тургандар бул жака өтөргүлө. Ар бир партиядан жок дегенде бирден. Экиден деле боло берет. Баарыңар сүйлөсөңөр да болот. Туугандар, кандидаттар чогулду. Биринчи сөз кимден баштайбыз? Келиңиз эже. Бир-эки сөз. Урматтуу кандидаттар. Бияк Базар Курган шаарына караштуу Советский айылынын Артакчыл көчөсүнөн Капарбек мектебинен суроо жооп болуп калды. Мен биринчи Базар Курган шаар болуп түптөлгөндөгү биринчи сазыптын депутаты болуп иштедим. 3 жыл 6 ай болдубу. Ошо эжен сиңдимдин суроосуна жооп берип коеюн деп эле эме кылып атам да. Менин билгеним биз бюджетте отурдук. Бюджетте эме ошо шаар кеңештин депутаттары бюджетке отурган депутаттар Капарбек мектебине шыйпырына жардам акчасын бөлдүрүп берилди. Ал жака эмне үчүн башка нерселерди бере албаганыбыздын себеби биздин мындай того тээри мындай да. Биз Советский Базар Курган шаарына только тамарка менен өттүк. Тамарканын үйүңүздүн отурган үйүңүздүн налогу менен өттүк. Машинелер, мына эки чоң магазин, анан мына жеке ишкерлердин эмеси. Биздин үлүштөрүбүз болсо, мен өткөндө дагы айтканмын, дагы кайталап айтып атам, үлүштөрүбүз болсо мына өкмөттө калып кетти. Биз аз бюджет менен өттүк. Бирок ошондой болсо дагы, азыраак болсо дагы иштерди кылдык да, аз бюджет менен. Бирөөнүн тоюна барганымда монтойп себет көтөрүп туруп, билеген кочкорду жетелеп барсаң, жогору жакка өттөп конокко беле турабы? Биз Советскийге мындай себет менен, мынча кошелек менен бардык. Мындай сизге эгер жалпак тил менен айтып түшүндүрсөм, ушундай да. Ал жака баргандан кийин бирөө эле келип туруп эле, сен Советскийден депутат болуп келипсиң, сага эмне керек десе, мага 3 километр асфальт керек десе, мына бул алып бардык, асфальт кылалы дебейт экен.
Айырда дагы низамды жеп тытып берген депутаттар бар экен. Биздин базар коргондо бюджетибиз мынча. Советскийде кичинекей бюджет менен келип алып, ошончо нерсени бизден талап кыласыңар деп айтат. Мына жерде жанагы неме Гайбатулла кирдиби, сессияга постоянно катышат. Неме? Мынакей булар билишет да, эми булар башка партиядан болуп келсе дагы. Биздин көп жерден кысылганыбыз Советскийдин көйгөйү ушундай. Ошон үчүн биз Советскийге көп иштер кыла албадык. Ошентсе дагы аял болуп барганыбыздан кийин кичине болсо дагы иштерди кылып калайлы деп трансформаторлорду койдурдук жаңы чектерге. Биздин ишибиз да, биз ал кухняга кирип баргыча 1,5 жыл убакыт өттү. Түшүнүп, түшүнбөй, нары берип, бери болуп. Эски депутаттардын иштери өтө кыйын экен. Алар менен тил табышып иштеш, бул депутат деле деселе, бул бар жокту кылып өйрөткөн эмес экен. Биз 1 сом айлык албайбыз. Албасак дагы жан талашып депутат болуп келгенден элдин алдына чыккандай биз мындай ишти кылдык. Аз болсо дагы камыр учунан катыр иштерди кылып калдык деп айтканга биз ишти кылдык, кылбай койгон жокпуз. Өзүбүз садикте иштейбиз, бирибиз мектеп билим берүүдө иштейбиз. Иштен чыгып алып, ордубуздагы немелерди коюп ордубузга барып, ошо Советскийдеги болгон көйгөйлөрдү сел алып кетти. Ошол селге дагы акчаны бөлдүрдүк бюджеттен. Жөн эле бөлүп берген жок бизге. Ушунчалык кыйынчылык менен бөлүп алдыкчы. Эч кандай Советскийге бөлбөйбүз. Сел алса эч нерсе болбойт. Элдин салымы менен жыйыштырып ала берсин деген сөздөр болот. Трансформатор койдуруш үчүн 3 жыл жүгүрдүк. Акыркы неме күндөрүбүздө сессияларда бөлдүрүп кылып калдык. Садиктердин кухняларын, летний кухняларын кылдырттык. Канализациялы бузулуп кетти, ошолорду кылдырттык. Ооруп жаткан айылдагы оорулар менен боору көбөйүп кеткен азыр. Алиги кит болуп кеткен. Ошолорго колубуздан келишинче акчаларды бөлдүртүп берип аттык. Жаман жактарыбызга, мазарлар жактарга адамдар акыркы сапарга кетип атканда лайга буланбасын деп сементтар, немелерди, шакалдарды бөлдүртүп тегиздеттик. Ошолорду биз иштеп кылдырттык да, аларды жөн эле кылдырткан жокпуз. Эже сиздин кандай претензияңыз болду эле ошондо? Мына мектепти капарып эке болсо ошо. Бир-эки сөз айтсаңыз. Калганын биздин күчүбүз жеткен жери ошол болду. Ошон үчүн биз ошо көп иш кыла алган жокпуз. Кылган ишибиз ушул. Биз саламатсыңар урматтуу депутаттар, боло жок келечекке бизге мындай пайдаңар тие турган эл болгулачы дейм да депутаттар, урматтуу депутаттар. Биз былтыр мына Капарбек мектебине 1-класска балам бергенде ошо барып көрсөк өтө эле страшно. Биз барганда 4 сентябрдан башталды. Чогулушка чакырды. Чогулуш эмне максатта? Только акча да. Урматтуу элдер, урматтуу ата-энелер, силерден сураныч 200 сомдон жардам берсеңер фонд. Неге десек, ошо крышабыз жаман, ушундай ремонт кылып атабыз деди. Эми анда директордун айыбы жок. Эмне десеңиз, биз аны текшерип чыксак, крыша вообще эле жаман экен. Ичине ошо канистр банка алиндай пияла кашыктардан кое бергендей, жарылып кете бергенденчи. Ошондой өтө эле страшно экен да. Анан биз ал неме боюнча акимчиликке бардык. Акимчиликке жардам сурап барсак, кайсыл мектеп? Ал каерде болчу эле дейт зам. Ошентти, кудду ошентти. Депутаттарчы? 4 адам бардык эле. Анан болтур мен мэрияга айтам деди. Мэрияга звонок кылган билбейм. Ошо мэрия аркылуу неме берди. Шипр гана берди. Биз депутаттардан жардам сурап кайсы депутатка барабыз? Кимге барабыз? Жардам сурап аны немеге бардык. Айбекке. Айбек нүкасына. Ошол жерге жардам сурап бардык. Болтур эже караштырып беребиз деди. Адыга бардык. Жардам сурап ады айтты, биз эже деди. Ошо немени шипырды неме алып келип мындай түшүртүрүп бергенден жардам эже. Мен ошо трактор менен барып түшүртүрүп бердим деди. Действительно, анда биз ал бала ушинтип трактор менен түшүрүп бербесе, аны биз дагы кайра элди топтоп, экиден шипыр или балдарды жалдырашыбыз керек эле да. Шипыр түшүрүш койгула деп. Бирок ады ошончо жардам берди. Анан башка эч кайсы депутат жардам бербей койду. Анан бири ошо көкчө көздөн Кубаныч деген бала бар экен. Ошо 20 миң берем деп ошо калып кетти. Ал болду, бул болду. Анан аны артынан чуркап жүрүп, берем дегенсиң го, лазым бар, бер деп жүрүп, аны 25 майда ал бизге анан акча которуп берди, 20 миң. Аны биз крыша өзүнүн жанынан же бюджеттенби? Өзүнүн чөнтөгүнөн. Негизи анты жардам кылып да жана. Анан биз элге кайрылдык. Колубуздан эчтеке келбейт эле. Эми бир крышаңызды өзүңүздү 20 бир мынча эле тамыңызды ойлоп коерин канча кетет. Биз ал жерде бүтүн эле мектепти кыштын күнүндө январда ачып бердик. Табаккер кылып.
Açıp anam жаңбыр жаğa берди, анын ичинде эл өзү жардам кылып 200 сомдон калган 100 сомдон калганы 500дөн бир Малязда аке пенсиясын алып 500 бир алып келип берди, дагы 500 сом дагы бир берди, чайын алып бер деп. Ошентип эл өзү жапты крышаны. 17 күндө жаап чыгып кеттик. Ар кимиси өзү тамак кылып келди, ар кимиси өзү ошо жардам берди. Ошентип рахмат элгеч. Бирок депутаттардан пайда чыкпады. Депутаттар эч кимиси жардам бербеди бизге. Мына мен чуркадым өзүм, эшигин кагып, ар кимисине жалдырап. Эми урматтуу депутаттар, силерден суранарым кийимиңер өтсөңөр да биринчи Кудай колдосун. Анан эл үчүн иштеп берем деген, өзүңөрдүн чөнтөгүңөргө эмес, балдарыбыз үчүн иштеп бере турган, элдин көйгөйүн чечип бере турган депутаттардан болгулап, силерден суранарым ошо. Биздин могу Ленина көчө канча жылдардан бери жомок эле болуп калды бизге таза суу. Таза суу мына депутат мына кызыбыз биздин жогорубуздан болот, Самара. Мен 99-жылы бул жака келин болуп түшкөм Субашыдан. Мен чоңойгонча Субашынын жөн эле таза суун ичип чоңойгом. А бул жакта мен келгенде суу жок эле. 98-жылы түштүм, эч кандай таза суу болгон эмес. А мага чейин кичине крамп болгон экен. Андан кийинки нар жакта вообще крамп ал нерсе жок. Андай таза суу жок. Биздин биринчи көйгөйүбүз таза суу. Экинчи көйгөйүбүз анан кийин ошол мектептерибизди оңдоп берсеңер. Ошону жардам бер, силер депутат болуп барасыңар да, силердин тилиңер өтөт да кеңешке ошо жогорго. Бизди карабайт экен алар барып сүйлөгөндөн. Анан биздин амбулаториябызды мына Кудай жалга бирөөсү оңдоп койду. Ал жерде туалети начар, өзүңөр билсеңер катындар барат, анализ тапшырганы, ключ под ключу берет, кайралат, берет. Ошо туалет керек. Анан кийин бир кароолкана керек, кичине болсо да, бир комната болсо ham кароолкана керек. Анан ушу элдин эң жаман, эң көйгөйлүү проблемасы таза суу, садик. Мына биз жакта таза суу проекттен өткөн. Эми акчаны күтүп атышат да. Ленин көчөгө. Жөн, жалпы советскийге. Ленин көчөгө, биздин Ленин көчөдө Самара айткан, эч кандай дет садик жок, бизге да садик керек да. Биз балдарыбызды алып бул жакка чуркайбыз. Центрдин ар жагына чуркайбыз, бул жакка чуркайбыз. Биздин Ленина көчөгө ham бала бакча керек да. Эми аркалыкка алып жүрө бербейбиз да, чынбы? Ошо бизге силерден суранарым, элдин көйгөйү мына мага айтат. Бизге биринчи садик керек, таза суу керек. Анан кийин жолду мына көртасын, Айбек көртүң, чоң кылып куюп койгон. Өтө бийик, бизде уже ылдыйлап кетти үйлөр. Суу, таза суу алып келип иче албайбыз. Ошо машина жалдайбыз, машина алып келип бийиктен куят. Аны ham шланга көтөрүп чуркап, ушундай өтө кыйын да. Биз короче бул Кыргызстан өнүккөн өлкө болсо да биз өтө кыйналып жашап атабыз. Таза суу боюнчачы. Таза суу буйруса болот. Иштей тургандар барсын дең, а? Иштей тургандар барсын. Азыр мындай кылайлы. Эски депутаттар кол көтөрүп койсоңор. Бул жерде. Экөөңөр эле ошондо эски депутаттан. Саламатсыңарбы? Мен дагы мурдагы Базар Коргон шаарынын биринчи чакырылышынын депутаты болгонмун. Азыр Базар Коргон шаардык кеңешинин талапкермин. Жаңы Кыргызстан саясий партиясынан. Аты жөнүм Маматова Самара Камилжановна. Мен дагы депутат болуп иштеп, ушул эжекенин сөзүнө азыр кошумчалап айтып кетким келди. Өзүм бухгалтер болуп иштеймин. Билим берүү бөлүмүндө. Ушул бухгалтер болуп иштегениме байланыштуу ушул кесибим боюнча бюджет комитетине бөлүнгөнмүн. Бар депутат болгон күндөн баштап ошо бөлүнгөн баштап эле ушул күнгө чейин депутат болгон учурда мен комитетте иштедим, бюджет комитетинде. Азыр Капарбек мектеби боюнча сөз болуп өттү. Капарбек мектеп менен бакчага 6 миллиондон быйылкы бюджет эсебинен 6 миллиондон 12 миллион акча бөлүнгөн. Аны ушул кайрылуулардын негизинде Капарбек мектепке, ушул мектеп бакчаларга ошо бөлүштүрөт да өздөрү. Убактылуу быйыл курулуш токтоп калыптыр, Капарбекте. Ошол эмне себептерден? Чатырына акча бөлүнгөн Капарбек мектеби. 880, почти 900 бала окуйт да, Капарбекте 900 бала окуйт. Анын колтугу өтө страшный да. Азыр дагы бир проблемасы Капарбектин. Ал жерде эч кандай белгилер жок да. Жакында бир немени баланы машина газелде уткан болсоңор,
мектеп немесин көйнөгүн жаап калып этегин. Ал газель сүйрөп кетти. Ал жерде неме Кайсыл жерде? Капарбек. Астындабы? Астында, астында. Булар газель жалдайт да. Бул жерде жалаң эле советскийликтер окубайт. Шыдырдан келет, Коткордон келет, Кызыл Октябрь 1-майлардан келип окуйт. Бул жергечи. Ошондо коптуу маселелер болду да бизде. Ошондо коптуу көйгөйлөр болду. Анан ал жерде Айбек эч кандай белгилер жок. Мисалы баш жагына коюш керек. Бул жакта этиап болгула. Лежачий полицейский да жок. Ошондой немелер керек да, знактар керек. Ал жерде бизде ошо Капарбек мектептин алдында эч кандай знак жок. Капарбек эмес, но Энгельсте ham жок мына жерде. Анан ал жакта стадионго эми мэрия эмне деди? Жаңы неме курабыз деди, сейлбак. Мен ошондо айттым, сейлбак кылбайлы, ошону стадион боюнча ороп койсо жакшылап. Десем жок, ал сейлбакка бөлүнүп калды деп. Эми сейлбак болгондон кийин ал жер вообще эле коптуу болот менин оюмча. Эмне десеңер акча ошончо машина басып. Жол кеңейиш керек да. Жол кеңейиш керек, тротуар жасалыш керек, жаңы жол. Вообще так, анан эч кандай знак жок, токтосун, секин жүрсүн, балдар бар мына жерде деген андай знактар жок. Бизге ошондой знактар да керек. Хорошо. Болду. Эски депутаттар кимдер бул жерде? Мурдагы созывда. Азыр ошондо сиз, Сиз? Эки эле депутат ошондо. Эскилерден жок бул жерде башка, Анда мындай кылайлы туугандар, эми ар бир партиянын эмесин платформасын угайлы, Бир чекеден баштап. Кимден баштайлы анда? Болот, кел. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, урматтуу кандидаттар, урматтуу. Аты жөнүң да бир жолу партияны айтып кой. Болотбек Токоев Балтабаевич. Биринчи жолу шайлоого катышабыз. Шайлоого аттанабыз. Биздин Келечек саясий партиясы менен шаардык кеңештик, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына аттанабыз. Биздин партияда мурда кийин депутат болгон эмес, мурда кийин саясатка аралашпаган жаштар, жеке амбициясы бар. Шаардын өнүгүшүнө салым кошобуз. Жапа турмап ушул жердин бул эжелер айткандай эле көйгөйлөр негизи көп, бардык нерсе келип бюджетке такалат. Биздин негизги план ушу жаштар биригип барып Базаркоргон шаарынын биринчи ген планын иштеп чыгуу, ошонун сунушун берип, жаңы сунуш кылыш керек, жерде көчөлөрдү кеңейтиш керек. Ушул жаңы шаардын катарын толуктап аткан шаарга республиканский бюджеттен акча каражат бөлдүрүп, анан ушул биздин бюджет, Базаркоргон шаарынын бюджети мурунку депутаттар айтып кеткендей, советский аз эле салык төлөйсүңөр дебей, элдин санына жараша бирдей бөлүнүш керек. Ошол канча ушул жаштар эгерде биригип барган болсок, ушул маселени көтөрөлү деп кетип атабыз да. Негизги биринчи койгон максатыбыз ушул жердеги элдин көйгөйүн жогору жактагы отурган жетекчилерге көпүрө болуш. Негизги максатыбыз ошол. Элдин арасында көптөгөн, эгерде элдин арасын аралабасаң, анда билбейсиң да. Биздин мурунку депутаттар көбүнчөсү барып эле жер мафиясына кирип кетип атат. Ушул участок маселеси дагы ар бир адам мыйзамда так жазылган да. Бир жаран ошол бир жолу жер алган укуктуу, бирок бул нерсе тааныш билишке жана акчасына жараша бөлүнүп келет. Ушул нерселер санариптештирүү азыркы бийликтегилердин талабы болуп атат. Ошол нерсеге өткөрүш керек. Бардык маселелер онлайн болуш керек да. Бүт элдер көрүп туруш керек. Кайсы маселелер кандай көрүп атат, кандай жүрүп атат иш чаралар. Ошол жерде сессияда болгон маселелер ушул онлайн болуп YouTube каналдарга чыгып, элдин көйгөйү кайсы депутат кайсы маселени көтөрүлдү, ушул маселелер элге толук жеткирилип туруш керек. Ар бир депутат болгон адам элге чогулуп, жана кылган иштери боюнча сөзсүз түрдө мындай отчет берип туруш керек. Анан эптеп эле барып алып эле ошол жерден өзүнүн кызыкчылыгы үчүн барбай, элдин кызыкчылыгын көтөрүп, элдин көйгөйүн аткаруу бийлигине кылдырыш максатта кетип атабыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жыйындын катышуучулары жана ошондой эле Базаркоргон шаарынын тургундары. Мен фамилиям Байышбек уулу Шергазы. Атамекен социалисттик партиясынан
Базар Кулан шаардык кеңешине талапкер. Эми депутат деген өзү негизи бул элдин өкүлү да. Мындан ары иш алып баруу боюнча элдин өкүлү болгондон кийин биринчиден эл менен тыгыз байланышты иштөө. Биздин милдетибиз ошол. Элдин көйгөйлүү маселесин ошол шаардын башкармаларына жеткирүү жана эл менен шаар башкармаларынын мэриянын ортосундагы биз көпүрө болуп берүүчү биз депутаттар болобуз. Анан эми ошо улай эле бизде баягы программабыз эми жакшы көп нерсе камтылган, бирок мындай кыскача эле айта кетейин. Бизде программада биринчи кезекте ушул элдин социалдык көйгөйлөрү боюнча тыгыз байланышты иштөө. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө окшогон маселелерде элдин үнүн, элдин көйгөйүн шаарга жеткирүү жана ошондой эле ошол мамлекеттен каралуучу жардамдар өзүнүн дарегине, өзүнүн убагында жетип атабы, жетпей атабы, кандай болуп атат, ошону мына айыл башчылары менен биргеликте элдин көйгөйлүү маселелерин чечүүгө жардам берүү биздин максат. И ошондой эле депутаттын эң негизги милдети бул шаардын бюджетин туура иштетүүгө, сарамжалдуу иштетүүгө көмөк көрсөтүү жана ошондой эле көзөмөлдөө болуп саналат да. Жана ошондой эле мына жергиликтүү кеңештин депутаттарынын өзүнүн мыйзамда көрсөтүлгөн жергиликтүү маанидеги маселелер деген 25 пункттан көрсөтүлгөн биз өзүбүз кандай иш алып барышыбыз керек, ошол жерде мыйзамдуу түрдө так көрсөтүлгөн. Биз урматтуу кандидаттар буюрса депутат болуп мандат алып барып калсак, биз ошол 25 пункттун негизинде гана иш алып барабыз. Малибулов Кубанычбек, Базар Кулан кеңешине талапкер, Ишеним саясий партиясынан. Биздин партияда бардык партиялар сыяктуу эле жакшы программалар бар. Ошонун негизинде эле алардан өзгөчөлөнүп чыкканы биз элдик депутаттар болуп, эл менен бийликтин ортосуна ажырымдоо жок кылуу. Ошондой эле бул жерде көп көйгөйлөрдү айтып кеткен себептери чечилбегенин, азыркы бардык жаштардын ошондой эле өтүп кеткен, келип аткан депутаттардын билимдүүлүгүнө деп ишенем мен. Себеби көп жерде билимсиздиктин айынан 2 эл кагаз жазбастан бардык акчага келип сайылып токтолуп калат. Биз ошону чечиле турган маселелерди оңой эле жол менен 2 эл кагаз менен өзүбүз чечип беребиз. Биздин мамлекет өнүгүү жолунда тургандыктан биздин бардык маселелерибизди мамлекет чечкенге даяр турат. Жөн гана биз ошого туура жолду көрсөтүп бергени, жолду көрсөтүшүбүз керек. Көмөк көргөзүп, жардам берип. Ошондой эле акыркы маалда мен өзүм алып чыккан статистика боюнча билим берүү тармагында бир канча мектептерге кирип чыктым. Буга чейинки шаар боло электе Базар Коргондогу билим берүү тармагы өнүккөн болсо, шаарга өткөндөн кийин бардык билим берүү тармагында зданиялар, мектептер бардык жер артка кеткен. Анын ар биринен териштирип чыксаң өздөрүнүн белгилүү себептерин айтышат. Мен ошол жерге дагы айтам, ал жерде дагы чече турган оңой эле жолдор бар. Только ал жерде отурган адамдар кайдыга карап отурушат. Ошоларды жөн гана мыйзамдын чегинде биз билим берүүнү биринчи астага коюп алсак, билим берүүнүн натыйжасында бизге 10 жылдан кийин билимдүү жаштар чыкканда мамлекетибиз өзү бүтүнө туруп кетет. Мен ошону гана силерге баса белгилеп айтып кетем, ушул нерсени жолго коебуз. Урматтуу шаарыбыздын тургузундары, биз силерге баса белгилеп кетүүчү нерсени айта кетет элем. Биздин шаарыбыздын өзүнүн жашоочуларынан чыккан кандидаттар менен сырттан башка айыл өкмөттөн келип бизге кошулган кандидаттарды айырмалашыңарды суранат элем. Себеби шаардын өзүндө жашап туруп кандидат болуп чыгып шаарга күйгөн адам башка болот, айыл өкмөттөн келип бизге кошулгандардыкы башка болот. Ошон үчүн ар бир тизмени карап тактап ошого шайлоодо туура беришиңерди сунуштайм. Анан бул жерде бизге чейинки депутат болуп өткөн эжелер, бизге чейинки чоңдор айтып атат. Барганда өзүңөр көрөсүңөр, көзүңөр менен бардык чөйрөнү түшүнөсүңөр барганда. Эми биз барганга чейин өзүбүздүн шагыбызды сындырбайбыз. Алла насип кылып бизге мандат тийип калган болсо, биз барып өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн билимибиз жетишинче биз результат кылып беребиз. Ал жерге барып биз бирөөгө мешать этип мандат алып отурбайбыз. Бизде сөзсүз результат болот. Хорошо. Саламатсыңарбы, урматтуу Базар Кулан шайлоо участкасы боюнча депутаттыкка талапкерлер. Азыр бүгүн 17 ноябрь 2024 шайлоо
күнүнө карата эми ушу бүгүнкү топтолгондун себеби баардыгыбыз өздөрүбүз платформабызды айтып баардык нерселерди ошол жерде чечишип жакшы мына бүгүн встреча болуп атат. Кудай буюрса интипак бул жерде ынтымактуу болуп бул жерде платформаларыбызды айтып жакшы шайлоодо өткөрүп алыш биринчи максатыбыз. Экинчиден ушул жерде Базар Курган шаардык бюджетти өнүктүрүп өстүрүш и бюджетти туура жолго ошо туура пайдаланып жакшы мамлекетте уже мэрия тарабынан берилген анча мынча мыйзамдар болот, ошолорду талкуулап мыйзамдуулугун карап жакшы болсо ошолорду макул колдоп койсок ошо жакшы болот. Эми Кудай кааласа мына бул эки депутатка мен чоң рахмат айтам. Себеби мен биз өзү чоң иштештик. Ал жерден бирдекени үзүп чыгышам кыйын. И бир ошончо эки аял кишини Самар эже менен Бактан эжени колдон келишинче жардам кылды. Ошо мектепке болобу, кичине мектепти кичине камчылыгы дагы уже ошол жерде көрүнөт да. Айтып барган адамды өзү ушу эми туура бюджетибиз кичине азыраак болуп калды. Ошол мезгилде бюджетти мына өздөрү билет, ошонун ичине алышып башка кылды. Эми Кудай кааласа бюджет көтөрүлүп, жогорулуп жакшы нема болуп калса, эжем айткандай чоң объекттерге дагы иштетсе боло турган болуп калат. Кичине сабыр кылып, бул депутаттарга бир сом акча бербейт, мамлекет акчасын көрсөтпөйт. Бирок өздөрүнүн эң кымбат, эң бактын ошол жерге ажыратып баргандыгы болду. Ошол жерде кичине ден соолугун жоготуп болсо дагы ошол жерде кичине күйүккөндүгү болду. Ушул өзү биздин депутаттыгыбыз, ошо кылган ишибиз өзү кичине болсо ham ошо элибизге, мамлекетибизге кичине жардам болот. Ошол тамандан болсо дагы Кудай буйрса жардам беришке уже нымабыз бар да. Эми айткандай мен мындай кылып берем, андай кылып берем деп болбойт. Алар уже ар кандай сөз тарайт, депутаттыкка барсаң жеп алып, андай сөздөрдү элге керек болсо өзүбүз дагы айтайлы. Şu жаштарга түшүндүрөлү, ушундай иштер болот деп. Кудай кааласа барып чогуу мына иштешип калсак, барсак ошол жерде ынтымактуу болуп, жакшы мыйзамдарды, жакшы немелерди колдоп, мамлекетти мэрия тарабынан берилген сунуштарды дагы туура эмеспи ошолорду карап колдошко аракет кылабыз. Дагы бир суроо эмеден эски депутаттарга берилиши суроодо. Мыйзамсыз жанагы участка саткан учурларга депутаттар катышты беле? Мыйзамсыз участка саткан учурларга депутаттарды мен билбейм, катышкан, катышпаганын. Бирок комиссияда депутаттар болсо, мисалы, ал мезгилде кандай болгон, андай мен дагы. Ошол убакта вице-мэр болуп иштеп тургансыздар. Ал мезгилде мен вице-мэр болчу, мен келгенде уже участканы таратып бүткөн экен токтомдор. Мына азыркы күндө ушул мезгилде дальний время мына баардык токтомдор уже соттон жокко чыгып, дагы соттошуп жүрөт да. Ошол учурдагы азыркы депутаттар катышы бар беле, жок беле? Жок. Жок беле. Сиз билесизби кимдер катышты, катышпады ошондо? Аларды мен билбейм. Эгер депутат болуп барып калсаңыз, ошолорду ачыкка чыгарасызбы? Аларды ачыкка чыгарып, участка бериле турган болсо эми Кудай буйрса кандай болот, илажы бар жазымда өзү мамлекетибиз этаждуу үйлөр, көп кабаттуу үйлөр деп атат. Может, ошолорду ham колдоп кичине көп кабаттуу үйлөр кылбасак, уже бизде жер калбады. Азыркы күндө сугарма жерлерди бере берсек, уже фонддук, Кыргыз мамлекеттин фонддун жери дагы азайып кетти. Мурдага караганда. Канча көп сугарма жерди берсек, ошончо биздин бюджетибиз азая берет. Жок, суроо ошол убакта жанагы коррупциялык схемага катышкан депутаттардын тизмесин ачыкка чыгарып бере аласызбы? Алар эгерде ошо катышкан болсо, мисалы чыгарып беребиз, ошол мезгилде мына болот экен деп. Саламатсыздарбы, урматтуу Базар Курган шаарынын коноктору, тургундары жана шайлоочулар. Мен фамилиям Курбаналиев, атым Уларбек, атамдын аты Акылбек. Базар Курган шаарынын тургуну боломун. Атамекен социалисттик саясий партиясынан талапкермин. Негизинен айтып өтсөк, Базар Курган шаарында көйгөйлөр көп. Ал көйгөйлөрдүн үстүртөн атап өтсөк, социалдык маселелер боюнча бар, жер маселелери боюнча бар, жана башка жол, суу деген көйгөйлүү маселелер бар да. Ошол маселелерди
ичинен баягы изилдеп чыгып туруп кайсыл жеринде кандай көйгөйлөр бар ошолорду иштеп чыгышыбыз керек, долбоорлорду жазышыбыз керек социалдык объектилер боюнча жана башка тиги булар боюнча. Ошондой эле элибиздин жашоосун жакшыртканы, инфраструктураларды жакшыртканы аракет кылабыз буюрса. Жана башка эми шаар боюнча өзү негизи көйгөйлөрү көп. Анын ичинен айыл чарбасына өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек. Себеби азыркы учурда тамак аш коопсуздугу турат келечекте. Андан сырткары социалдык объектилерибиз бар, аларга көңүл бөлүшүбүз керек болот. Балдарыбыздын тамак аштары бар, аларды карашыбыз керек болот. Айта берсе негизи маселе көп бул жердечи. Жер маселелери бар. Анын жер маселеси дагы бир топко бөлүнөт багыттарга. Анын ичинен азыр мынакей Кыргыз Республикасынын аймагында жер мунапысы жүрүп атат. Аны мыйзамдуулугун караш керек. Кандай жүрүп атат, канчалык деңгээлде аткарылып атат. Ал жактарын байкашыбыз керек, жардам беришибиз керек. Ошондой эле мына мэрияда дагы көп бир топ иштер аткарылып атат. Аларга да биз жардам беришибиз керек, депутаттар. Ошол эми бизде негизги айта турган эми маселе бул ушу элдин жашоо турмушун жакшыртуу да. Мына жаштар эми өсүп атат, карылар барган сайын азайып атат. Ушу кичине карыларды эми сыйлап коюш керек. Бизде мына Ленина көчө мисалы, вообще мындай карыларды сыйлаган эч көргөн жок да. Канча апаларыбыз бар, канча аталарыбыз бар, ас калытат. Мурун бизде ким сактап калган урушта. Ошо аталар өтүп кетти. Бирок мына карып аткан энелерди кичине сыйлап койсоңор, кичине өзүңөрчө чай пизе кыласыңар. Кичине дана кел, маалаңда канча катын бар, канча чоң аял бар десеңер, ошону топтоп берен кичине мыймандап койгула. Айнанайындар ошолор дуа берет. Ошолор өтө көп чыгып айтат да, мисалы аларам карыганда өзүңөрүнө чайхана, пайхана, кафе, тынбайбыз биз жаштар. Ал бечараларга ушундай неме керек экенди. Катындаргачы кичине карап койсоңор, ошо бир жолу алып туруп майрамдап чакырып койсоңор да, мен ошону мэрияга айтайын деп келгем өзүчү. Ошо кичине бир майрам чакырып, майрамда чай сыйлап койгулай карыяларды. Жаштардын проблемасы мектеп, карылардын проблемасы Кары келсе ашка. Кары келсе ашка, жашы келсе ишке. Ошондой, мен койгула бизде кары эмес, Кудай кааласа, карычылыкка жеткерсин. Бирок ошо карыларды кичине сыйлап коюшту үйрөнөйлү. Депутаттар. Жооп берип коелучу. Туура айтып атасыз эжеке, бул жердечи карыялар боюнча мына бул негизинен бул бир эле бул жерде карыялардын күнү эмес. Бул жерде бизде өтө даталуу күндөр көп. Бул жерде балдар күнү бар, мугалимдер күнү бар, дарыгерлер күнү бар дегендейчи. Чернобыльдин катышуучулары, Баткен окуясынын катышуучулары, жана ушундай сыяктуу көп да мындай эмелерчи. Ошондой эле мынакей карыялар жөнүндө да маселе көтөрүп атасыз. Бул боюнча жылда бюджет бекитилип атканда бул эмелер бүт баары киргизилет. Себеби бизде социалдык маселелер боюнча ишканабыз бар, соцпомощь деп коелу. Ошол ишкана менен бул жерде мына райондук администрация, айыл өкмөттөр жана мэриялар болуп биримдикте иш алып барышат бул боюнча. Соцпомощтун демесинде баягы каттоосунда турат бул карыяларчы. Ошолунда ошол баягы план менен бюджетке киргизилип туруп, андан кийин анан баягы мисалы канча карыя болсо ошого карап туруп анан бюджетке киргизилет да бул жердечи акча каражаттар. Ошонун негизинде куттуктоо иштер, иш пландар иштелип чыгат бул жерде. Кандай куттуктайбыз, концерт өткүзөбүзбү, же болбосо бир акчалай сыйлык берилеби, же болбосо бир балуу белектер берилеби, ушундай сыяктуу бир даталар өткүзүлөт булчу. Бул жылда болот. Болот. Канчалык ташип бар, өзүнүн чөнтөгүнөн, өзүнүн майласына, өзүнүн айылына апаларды сыйлайт. Ошону көрүп да алек кемпирлер, бизде ушунча экен дейт да. Эгер мен депутат болгондо ушуларга бир отдельный Депутат болбойсузбу анан? Жок, болбойм да. Неге? Ошондой Катышпайсызбы? Эми ушу депутаттардан сурап атканым, силерден суранарым. Ушу апаларга да кичине көңүл буруп койгула. Апалар да эми аманат. Эртең барбызбы, жокпузбу, аны Кудай билет.
бирок кичине апалар сыйлап коюшту Бул үйрөнөлү. жерде эжеке туура айтып атасыз. Бул жерде мына апалар жөнүндө да сөз көтөрүп атасыз. Апалардын дагы майрамы бар бул жерде, аталардын дагы майрамы бар. Бүт баарынын баягы даталуу күндөрү бар бул боюнчачы. Бул боюнча дагы Сиз ошолордун тизмесин берип коюшуңуз керек экен да. бюджеттен каралат бул нерсечи. Анан Тизмелеп туруп. аны каралганда дагы мисалы үчүн эми бардыгы эле энебиз, атабыз барыбыз ал жалпыбызга баарыбызга бирдей жетпейт. Ошон үчүн баягы ичинен карап, тандап алып туруп, мисалы үчүн жанагы баатыр энелер бар дегендейчи, мисалы ошого окшогон жарандарыбызга бул нерсе сөзсүз белгиленет, майрамдарчы. Келиңиз же бар платформаңызда. Урматтуу кандидаттар, жаштар, баардыгыңарга ийгилик. Мына депутат болуп барып өтүп калсаңар, ошол жерде сессияга, биринчи сессияга барганыңарда баардыгын өзүңөр көрөсүңөр. Ишти кандай кылыш керек, ишти кантип көзөмөлдөш керек. Кимдерге бөлөбүз, акчанын баардыгы бөлүнөт. Ошолорду көзөмөлдөш депутаттардын, сунушташ да депутаттардын милдети, көзөмөлдөш дагы депутаттардын милдети. Ошону менен бирдикте биздин советский Базаркоргон шаарына шаар болуп кошулгандан кийин биздин көйгөй өтө көп. Бардык эле мына депутаттар айтып кеткендей бюджетке барып такалат. Мен бул нерсени көп айтам, эми бизде нерв калган эмес, биз ошентсе дагы депутат болуп, ушу эле кичине болсо да салымыбызды кошойлу дейбиз. Биз депутат болуп барганда ушундай депутаттар бар, только өзүнүн проблемасын айткан, өзүнүн ишканасы немесин сен айткан ишти кылган депутаттар бар. Мына барысын жаштар көрүшсүн. Бирок кары бар жерде пары бар дейт. Кары бар жерде ырыс бар дейт. Биз жаштар барганда деген сөздү коюш керек. Планыңарды айткыла, ишти кылгыла, көзөмөлдөгүлө. Мына Кудай кааласа депутат болуп Алла буйруп насип кылып өтүп калсак, мындан кийин дагы иштерди кыла берели. Баардыгыңарга ийгилик, ак жол. Амин. Амин. Жөнүңүз кайсыл саясий партиядан? Мен ынтымак саясий партиясынан Базаркоргон шаар кеңешине талапкер Хайдарова Сапия ханыммын. Мен бул ынтымак партиясында мурда дагы мүчө болуп жүргөнмүн. Бул партиянын атынан кетип атам. Мен основной менин максатым элди сунушу менен кетип атам. Мен билим берүү системасында 25 жыл иштедим. Билим берүү системасынын көйгөйлөрүн билем. Ошол жактан эсепке алып, мен билим берүү тармагына өнүгүшүгө өзүм салым кошом деген ой менен кетип атам. Анан жанаракта эжеке айткан даталуу күндөрдү эске алам. Себеби мен да бул маселе боюнча мени платформамга киргизген бул маселени. Анан Базаркоргон шаарынын өнүгүшүгө жардам берем, колумдан келишинче. Кудай буйрса, Алла Таалам насип кылып, депутат катары мандатымды алып калсам, элди алдында жүзүм жарык болуп, туура иштеп беришке аракет кылам. Калган депутаттарга дагы ийгилик каалап, ниетти түз кылып, эл менен биргеликте таза иштеп берсек, келечек Кудай кааласа биздин Кыргызстаныбыз өнүгөт. Ушу максат менен кетип атам. Буйруп насип кылса баарыңыздарга ийгилик, таза иштеп беришиңерди суранам. Азыр карасам бардык талапкерлер билимдүү, илимдүү, күчтүү балдар кетип атат. Ар бир партиядан ийгилик каалайм. Рахмат эже. Жыйынтык каалайм. Базаркоргон шаардык кеңешине талапкер Маматова Самара Камилжановна. Жаңы Кыргызстан саясий партиясынан кетип атамын. Буйруса мен буга чейин дагы депутат болгонмун, шаардын биринчи чакырылышынын депутаты болгонмун. Таза жана туура иш алып бардым деп өзүмө айта аламын. Дагы барып калсам буйруса туура таза иштейм. Эл үчүн кызмат кылуу менин эң негизги милдетим. Чынчылдык, жоопкерчилик биздин партиябыздын, адилеттүүлүк биздин партиябыздын негизги принциптери. Жергиликтүү бюджетти туура саламжалдуу бөлүштүрүү жана көзөмөлдөө биздин программабыздын эң негизги шарттарынын бири. Ошондой эле шаардын коопсуздук шаар долбоорун ишке киргизүү, шаар боюнча жолдордогу тыгындарды жоюу жана альтернативдик жолдорду ишке киргизүү, канализацияны алып келиш шаарга,
дагы муктаж болгон үй бүлөлөргө жана карыяларга кам көрүү, заманбап билим берүү. Мен өзүмүн ушул Советский айылынын кызымын. Советский айылына төрөлгөнмүн. Ошол Аркалык мааледе бул эже айтып кетти азыр. Бир да бакча жок ушул күнгө чейин. Илгери Союз малында бакча болгон, азыр бир да бакча жок. Азыр буйруса ошо Абдрашев мектеби жаңы орунга жылып, уже башталып атат. Ошол мектеп жаңы орунга жылып калса, буйруса ошол садикке дагы эми ал биздин бюджеттен, конечно, болбойт, бирок чуркап сөздү жеткизип, ошол биздин милдетибиз. Ошол бакча дагы буйруса болуп калат. Таза суу болсо, булдан 35 жыл мурда биз кичинекей кезибизде чыкчу эле. 97-2000 жылдары бир реконструкция болуп, бирок ишке кирген эмес. Ошондон бери азыр эл каналдан суу ичет, жек өзүнүн кудуктарына суу куюдуруп алып ичип келишет ушул күнгө чейин. Таза суу бул бюджеттин күчү жетпеген иштердин бири. Бул дүйнөлүк банк аркылуу буйруса кийинки 25-жылдан баштап уже ишке түшөт деп атат. Базар Коргон шаары, ошол шаар Базар Коргон уже бүттү суу боюнча. Именно биздин Советскийде бир да суу жок, таза суу жок. Ушул именно мурда дагы мен таза суу алып келем деп бардым эле, бирок бул биздин бюджеттин күчү жетпейт экен. Азыр эми ушул таза суу долбоору өткөн да. Дүйнөлүк банк аркылуу таза суу долбоору уже өттү. Буйруса таза суу дагы биздин Совет айылына келет. Акча бөлүнүшүн күтүп атабыз да эми. Хорошо. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, ошондой эле биздин жергиликтүү тургундар. Менин атым Турдумбетов Ишеналы Калилович. Мен элдик көзөмөл коомдук бирикмесинде азыркы учурда иштеп атам. Мен азыркы коюп аткан депутаттарды, жаш депутаттардын келгенине мен дагы бир чети сүйүндүм. Булардын алдына койгон максаты мага жагып атат, идеясы. Эми ушулар жаштар дагы барса, ошол жерде көйгөйдү, элдин көйгөйүн жана ошондой эле мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселелер болсо ошону талкуулап чечип, мындай элге жардамы тие турган инсандардан болушуна мен тилектешмин. Чындыгында эми азыр жаштардан чыксын, жаштардан көбүрөөк болсун, азыркы шартты көбүрөөк түшүнө турган жаштар болуп атат. Мен ушу айта турганым, азыркы жакшы депутаттар барса, ошолордун арасынан дагы жергиликтүү тургундарга кайрылат элем. Кандайдыр бир сөзгө алаксып же бир нерсеге алданып калбастан, боло турган адамды өзүңүздөр тандап, өзүңүздөр мындай ички дүйнөңүздөр менен тандап алышыңыздарды берекет да. Чтобы эртең дагы барганда чын эле иштей турган инсандар болсун. Мен айта турган сөзүм ушул, баардыгына ак жооп. Бир сунуш бар азыр. Бизде азыр шаардык кеңешке депутаттар шайланып атышат. Так, мына бул биздин кандидаттар. Бул жакта биздин келечек, ишеним, адилет, бирге ата мекен партиясы илинип турат. Ошо баарыңарга ийгилик. Анан дагы бир эскертип кетүүчү нерсе, бир идея болгон илгери, жанагы мамлекетке зыян, коррупция алып келгендердин айкелдерин илип коюп, сүрөттөрүн илип коюп, ушул Кыргызстанга жарыялоо боюнчачы. Мында да ошондой. Билесиңер, мына Орто Сайда жети кошкондо бир адамга 2-ден 3тен участок саткан учурлары болгон. Бешараларга жетпей участоктор. Азыр деле бул иштер ошол эме тиешелүү органдардын көзөмөлүндө. Анан эми ушул бараткан сазыкта депутаттар ошондой коррупциялык иштерге аралашпагыла, жер сатпагыла, афераларга катышпагыла, анан бюджетти бирдей калыс бөлүштүргөнгө аракет кылгыла. Бир тарапка тартпайчы, бардыгына эң необходимый жерлерге тартканга. Анан коррупциялык иштерге аралашып калсаңар, ушинтип сүрөтүңөр шайлоого эмес, коррупционерлер деп илинип калышы мүмкүн да. Ошондой. Ушуну кандай дейсиңер? Эгер колдосоңор, ошол коррупциялык ишке аралашкандарды ушинтип кайра илип койсок, кийинки шайлоого барышпаса. Ошондой. Билип жүрөбүз да, арасында ушинтип аралашкандар да бар экен. Анан ошол мурдагы сазыктын депутаттары айткыла десем айтпай атышат. Эми келечектеги мына жаңы кошулуп аткан депутаттар ошолорду аныктап чыксаңар, ушинтип сүрөттөрүн илип койсок. Ошондой кийинки шайлоого катышпай калышат. Мына баарыңарды эле эл деп кетип атканыңарды билебиз. Эми эл деген ошол үмүттү акташыңар керек. Канчалык деңгээлде билбейм, ушулардын арасында мурда шайланган депутаттар барбы, жокпу? Коррупциялык иштерге аралашкан, аралашкан эмеспи? Ушул кийинки депутаттар ушул маселени көтөрүп чыгып, коррупцияга аралашкан депутаттарды бүтүн сессияда бар да кол көтөрүшкөн. Ушулардын баардыгын көтөрүп чыгыш керек. Анан
ушу шаар бою илип чыгыш керек да. Экинчи мындай шайлоого катышпай турган кылып. Анан бекер 5 жыл отуруп, 4 жыл отуруп ал жерде убакытты кетирип, элдин үмүтү да, элдин аманатын монтоп бекер отуруп өткөзгөн депутаттар да экинчи барбаш керек ал жакка.